биз көрсөтөбүз деп улантабыз. Анан бизде дагы коногубуз келип калган учуру, анан сүрөт боюнча сүрөтчүдөн башка ким менен сүйлөшмөй элек туура. Бүгүн биз темабызды тандап алганбыз, сүрөткө түшүүнү жактырасызбы деп. Ооба, бизде таңкы коногубуз бар. Тамчы гезитинин версиясы боюнча 2015-жылдын эң мыкты сүрөтчүсү, фотографы, азыркы сөзү менен айтканда, Эржан Кадырбеков. Бизде конокто. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Маанайыңыз кандай? Маанайым эң сонун. Жаркылдап күндө. Сонун келип калдыңыз. Буюрса, иш күнүнүн башын, жуманын иш күнүнүн биринчи күнүнө сиздерге биринчиден конок болуп келип калдык. Эң сонун. Фотокамераңызды көрүп турабыз. Негизи эле фотокамераңызды канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз, сүйөсүз? Мисалы, жарышка чыккан кишилер, эркектер аялдарына караганда машинасын аябай жакшы көрөт деп коет. Эми сиз камераңызды канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? Ошонун сынарынан эле мен дагы тең иштеп атканым, мындайча айтканда, нан табып жеп аткан оокатым, ишим ушул фотокамера аркылуу буну чын айтканда аябай жакшы көрөм. Кайсыл жагымда жүрбөйүн алып жүрөм. Орусча жакшы сөз бар эмес, всегда с собой беру видеокамеру дегендейчи. Ошондой да мен мисалы фотоаппараты жок бир мероприятияга же болбосо бир жакшы кечелерге барып калсам, элдер сразу эле кандай фотоаппаратың деген уже эмеге көмүп калган да. Ошон үчүн мен постоянно жаныма алып жүрөм. Каякта болбосун жанымда жүрөт да. Буну көптөр тамашалап калат. Ай, фото мынтыгың менен депчи. Фото мынтыгыма бизди бир атып койсоң боло, бир тартып койсоң боло деп. Кандай десем, эң жакын күндө бул менен канча жолу көрүшөм, канча жолу учурашам. Сумкадан байкучту алып чыгып, салып, ошентчө. Сиз болбосо бул фото мылтыгыңыз канча турат? Биздин билишибизче бир сүрөтчүдөн сураганда, анын фотоаппараты 1 фиттин баасы менен фит автабына, азыркы популярдуу автабына. Албетте, чын эле ошондой баасы. Мисалы бунун мен айта кетсем, фотоаппараттын маркасы бул Canon Mark III деген фотоаппарат. Баасы бир где-то $5500 тегереги. Ушул турушу да. Бунун ар бир тетиктери бөлүнөт. Мисалы, бунусу өзүнчө алынат, айта кетсем. Бул объективдер алынат. Мен да сумкада да будан башка дагы 3-4 объективим бар. Бунусу өзүнчө алынат. Айтор бул кошулуп баасы ошол 1 фиттин баасына адамда ашып да кетет да. Ооба. Фит автоунасына 1 фитти дагы салып жүрөт. Ошолуп алып. Жакшы. Эржан мырза, бул кесипке кызыгуу сизде качан пайда болду, эмнеден улам пайда болду деген суроо? Бул кесипке мен кандай деп айтсам, көп ушул суроо боюнча көптөр таң калышат, көптөр суроо беришет, окудуңуз беле, каяка барып окуп келдиңиз эле? Сиз жакынкы аралыкта эле сразу элге чыгып, атыңыз чыгып кетти. Бул кесип боюнча мен өзүмдүн бир тууган тайкем бар, Медер деген. Ошол тайкем студиясы бар болчу. Ошол студиясында чогуу аралашып, жардамчысы болуп, ал убакта мен кичинекей болчумун. 1-2 курстарында шаарга жаңы келип, эки жакты көрүп, анан ошо тайкем жанында кызыгып жүрүп эле башында сыр болбосо айта кетейин, оператор болуп иштечимин. Камера тартып, тайкеме жардамчы болуп, анан кийин ар бир мероприятияларга барганда сүрөтчүлөрдү көрүп аябай кызыкчумун да. Алардын ушундай иштеп атканына жата калып, тура калып тарткан сүрөттөрү аябай прям жакчы да мага. Анан кийин кой тайкеме сырдашып, тайкеме мен оператор болбой, фотограф болоюн. Сиз мага ошол жактан жардам бериңиз. Мен фотограф болуп, бир аз иштейин, ошол нерсе мага жагып атат деп. Ошол боюнча кызыгып, ошол боюнча иштеп кеттим. Эң биринчи иштеп жүргөн мен өзүм Исхак Разаков атындагы университетте окугам. Ошол университеттен фотограф болуп, ошол жака иштеп баштагам да. Иштеп эмес, өзүмдү көрсөтүп, кандай бир мероприятиялар болгондо ошол фотосун мен тартып, ректоратка жардам берип, ошентип ошол жактан кызыгуум аябай өрчүдү десем жаңылышпайм. Ошо сүрөтчүлөргө дайыма жаңы идея, жаңы изденүү керек да. Сиз жаңы идеяны кайдан аласыз?
азыр жаңы идеянын мисалы эң биринчи бул адамдын өзүнүн фантазиясы болуш керек. Андан кийин азыр интернет булактарынан азыр заман кеней калбадыбы? Көп нерседен көрүп, мисалы мен көбүнчө чет өлкөнүн сүрөттөрүн карайм. Мен өзүм көбүнчө той топор, көбүнчө свадьбалар менен иштейм. Ошол себептен мен чет өлкөнүн тарткан фотографтарынан, тарткан сүрөттөрүнүн кызыгуусу менен ошол менен ошого умтулуп иштеп келатам. Эң сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, бизде конокто эң мыкты фотограф Эржан Кадырбеков. Эгер сиздер суроо узатам же болбосо жөн гана каалоо тилек айтам деген болсоңуз, анда биздин экранда турган WhatsApp каналыбыз аркылуу бизге кат жолдоңуздар, биз сөзсүз түрдө жооп алып беребиз. Эми биз маегибизди улантабыз, анда менде суроо пайда болду. Көп сүрөтчүлөрдөн сурашканда, сүрөттө дайыма жакшы чыгыш үчүн эмне кылыш керек дегенде, гүлүш керек же профессионалдуу фотограф болуш керек деп айтат да. Сиз эмнени айта кетесиз? Албетте, сүрөттө эле ар бир сүрөткө гүлүп түшкөн жакшы. Мен да ошону айта кетчекмин. Мен мисалы тартып атканда мен көптөр кандай десем, креативдүү фотограф деп көбүнчө айтып жүрүшөт. Аябай гүлдүрүп тартасың, адамдардын эмоциясын өзүң аласың деп. Чын эле мен өзүм тартып атканда адамдардын эмоциясын алмайынча мен тартып берем да. Но ошол адамдарга эмоцияны кандай кылып берем? Бир чындап бир чын жүрөгүңүз менен гүлүңүзчү дейм. Же болбосо кандай бир сезимдер болду эле ошону эстеңиздерчи деп ошентип тартам да мен көбүнчө. Эң биринчиден гүлүп түшкөн бул өзүм мисалы өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, сүрөт прям гүлүп жашына колуп турса көргөнгө да приятно да. Ал эми ошол эле сүрөттү мындай кабагы жок, мындай кандай десем, маанай жок, мындай гүлбөй серьезно түшкөндө экөө такыр эки башка болот. Кээ бир тематикалар когда серьезно тарткангачы, ошондо биз ошондой эле алып тартабыз. А так мен ишим свадьба, жакшылыктар болгон үчүн мен ар дайым гүлдүрүп тартам. Менин бир кичинекей фишкам бар, баары айтып жүрөт. Свадьбаларда жүргөндө, ай, байкелер, эжекелер, келиңиздер баарыбыз бир жылмайып, тишибизди көрсөтүп, деп чүйлө десек, элдин баары прям эмоцияларга берилишип, деп тиштерин көрсөтөт да. Анан кийин элдер да таанып калган, мисалы бул тойго барганда, тигил тойго же болбосо бир жактан көрүшүп калганда, ай фотограф деп дагы жүрөсүң деп ошол фишка менен таанылып калдым да. Ошо фишка жөнүндө айта кетпедиңизби? Анан ошо тойлорду тартам көбүнчө дедиңиз. Анан тойлорду тартып жатканда кандайдыр бир кызыктуу окуялар болду беле, бирөө башкача туруп алып дегендей? Тойлордо кызыктуу окуя калп айтпасам, ар бир тойдо ар кандай окуя болот. Ар бир нерсе өзүнүн убагы менен кызыктуу окуялар көп болгон. Бир свадьбаны айта кетейин. Тартып атып, ушундай момент болуп атканда күлкүнү болуп кетет окшойт. Айта бериңиз. Таң эрте биздин телекөрүүчүлөрдүн маанайын көтөрүп коюңуз анда. Тартып атканда дружкасы аябай мындай эмоционально башкача кыз экен да, мындай. Тартып атсам эле невестанын артынан зайчик көрсөтүп эле, биягынан чыга калып эле. Мен башында түшүнгөн жокмун, ал тамашалап атат го деп. Ай, токтоп туруңуз, мен тартып алайын. Невестам өзүм фотосессия кылайын десем, "Всё хорошо" деп туруп, тартып алсам кайра эле кадрга кирип кетет да. Ошондой эмоциональный адамдар көп болот тойдо. Эптеп өзүм батпасам да колум батып калсын дегендер. Эң сонун. Ал эми Эржан мырза, сизге көбүрөөк студияда иштеген жагабы же болбосо жаратылыш коюнунда иштеген жагабы? Мен жаратылыш коюнунда иштеген жагат. Мен көбүнчө клиенттер, адамдарын чалганда көбүнчө ошо жаратылыш коюнундагы сүрөттөрдү сунуштайм. Анан студиядан сүйлөшсө, студиядан тартып берем. Но мага айырмасы жок, каяктан тартмайм, ар бир жактан ар кандай өзүнүн эмелери бар. Кандай десем, жакшы нерселер ошолордун алып эле тартып берем мен. Ал эми адамдарды эмес, жөн эле жаратылышты, пейзажды өзүнүн оригиналы боюнча тартканды жакшы көрөсүзбү? Болуп калат сырт жакка чыкканда, мисалы азыр Love Story деген тематика боюнча көлгө жакшы жактарга чыгып атабыз. Ошол жакка чыкканда мындай карап турсаң жаратылыштан бир сонун эме чалкып жатканын көрөсүң да. Ошол моменттерди өзүм чисто өзүмдүн архивиме деп тартып койгон учурлар бар.
Эң сонун. Ал эми бизге WhatsApp каналы аркылуу келген суроо бар экен. Узатып өтсөк, аягы 22 менен аяктаган абоненттен: Ассаламу алейкум, фотограф байке. Кайсыл жердин кулунусуз жана канчанчы жылкы болосуз дейт. Ассаламу алейкум. Мен Таластын кулуну болом. 1995-жылы жарык дүйнөгө келгем. Ошол Талас областында эле окуп чоңоюп, анан эр азамат болгондо ошо шаарга келдик. Жакшы. Анан биз жаңы эле ошо жаратылыш жөнүндө сөз кылып кетпедикпи? Анан кийин ошо жаратылыш тартканда, акыркы учурларда ошо жаратылышты тартканда артынан кандайдыр бир мындай орусча сөз менен айтканда призрактар көрүнгөн ситуациялар көп болот экен да. Анан кийин сизде ошондой ситуациялар болду беле? Тилекке каршы андай ситуациялар болду элек. Но мындай кандай десем, мен көбүнчө айтып атпаймынбы, той топур тартам депчи, ошо тартып атканда ошого окшош сөйлөкөттөр түшүп калат. Бирок мен ага көп шерк келтире бербейм. Окшоштуруп мына карап отурсаң, адамдын ою окшоштура берет да, да, мисалы жүрөктө кандай сезимдер болсо, ошону эле ойлоп эле, мисалы сиз айтып атпайсызбы, призрактар депчи, ошону ойлоп эле окшоштура берсең, арттагы көлөкөлөр окшошо берет да. Но бирок точно эме болгон эмес. Болбой эле койсун. Коркпойсуз э, бирок? Жок, коркпойм. Ержан мырза, негизи эле жашоодо айтып коет экен, кээ бир кишилер айтып калат: мени камера сүйбөйт, фотокамера сүйбөйт. Бирок жашоодо аябай татынакай кишилер. Негизи ушундай болобу? Ушундай сиздин практикаңызда болду беле деген суроо. Жашоодо татынакай, бирок сүрөткө түшкөндө деп коелу, бирок сүрөттөн анча эмес болгон кишилер болот экен. Анан тескеринче болот, э? Анан тескеринче, андай да бар. Мындай жашоодо карап турсаң, жөнөкөй адам андай деле элестете албайсың да, бирок сүрөткө тартканда ал адам такыр башкача түшөт да. Мындайлар көп эле болот. Көбүнчө кыздар жашынакай, өзү сулуу болгон биздин кыргыздын кыздары түшүп эле сүрөттү көрүп эле удайлы дей берет. Ошондой учурларда сиз эмне кыласыз? Көп болот да андайлар, түшүп эле, бир сүрөткө түшүп эле, көрсөтүңүз, өчүрүңүз деп эле, ушундай көп болот да. Болот, бирок ал адамдын көңүлүн калтырбаш үчүн, мисалы биз билебиз да кайсы сүрөт жакшы экенин, ал адамга көрсөтсөк, жок жаккан жок, өзүнүн кемчилигин издеп баштайт да. Мен айтам, өзүңүздөр кемчилик издебеңиздер, биринчи жакшы эме көрсөңүздөр, жакшы болот сүрөт. Келиңиздер деп дагы бир жолу тартып койгом да, көңүлүн калтырбайм мен адамдардын. Кээбилер айтат го, түшүп эле кайра тартып койгон, ошол тартып койгом, өзүмө жакканын калтырып. Анан кийин берем да. Түшүнүктүү. Биз билебиз, сиз кыргыз шоу-бизнес инсандары менен да иштешип келесиз. Шоу-бизнес жылдыздарынын ичинен сизди аябай кыйнаган жана мүнөзү татаал деп кимди айта аласыз? Же тескерисинче сизге иштешүүгө жеңил, аябагандай сүрөткө жакшы чыккандай, жакшы түшкөн, сизди кыйнабаган. Шоу бизнестеги адамдарыбыз, эжекелерибиз, байкелерибиздин баары уже профессионалдуу, уже канча жылдан бери алар түшүп келип, опыттары аябай чоң. Алар менен иштеш мен үчүн өтө жеңил. Мен айтпаймын, бул байкебиз же болбосо бул эжекебиз аябай кыйнайт бизди, же болбосо мындай депчи. Жок, тескерисинче мага наоборот алар менен иштеш аябай жеңил. Мен андай болгон эмес. Шоу бизнестен фотосессия кылып атканда эч кыйналбайм мен. Чын, иштеш өтө жеңил. Себеби алар уже канча жылдан бери сүрөткө түшүүнү билет. Келсең эле өздөрү эле Ержан бизге мына тематикада керек, мындай келди эле өздөрү эле уже позировать эле. Каждый шылчок кеткен сайын турат. Эмнеге жетишпей калат, токтоп тургуз. Азыр депчи. Бирок бул жакшы, бул жаман деп айта албайм. Баары менен иштеш мен үчүн жеңил. Ал менде бир суроо, ал менен турмушка чыгып жаткан кыз келиндерибиздин мүнөздөрү ар кандай болот да, кээбилерге курч болот, анан кийин ошондо сиз ошондо сүрөткө тартып жатканда мындай жакпай айтат, эчтеке жактырбай айтканда, кандай ошондой учурлар көп болот да сизде, туурабы? Болот, мисалы ар бир адамдын өзүнүн жан дүйнөсүндө элестеткен сүрөттөрү болот да. Ар бир турмушка чыгып аткан кыз өзү алдын ала сүрөттөр көрүп, мен свадьбамда мондой сүрөт болсо экен деп даярданат, эметет. Ошону биз башында киргенде эле тартып кирбейбиз да. Башына киргенде ал адам менен бир аз маек кылабыз, кандайсыз, маанайыңыз кандай деп эле сүйлөшүп эле ал адамга кандай сүрөт жагарын уже билип алам мен. Ошо менен билип эле бир нече суроолорду берип, анан ошо өзүнө жаккан сүрөттөрдү тартып берген аракет кылам. Ошентип эле тартып жүрөм, жактырышат. Түшүнүктүү. Ержан мырза, бир сапаттуу сүрөттү жаратуу үчүн сизге канча убакыт кетет? Болжол менен.
Болжол менен ар кандай. Келиңиз азыр демонстрация кылып көрөбүз бул жерден. Эгер мүмкүн болсо. Болот. Ким сиздер тартып берейинби экөөңүздөр, жашынакай кыла. Мен бул жака чыгып тартырсам уруксатпы? Же ушундай? Ушундай деле тартсаңыз болот. Анда мен берки объектив алайын. Бул объектив телевик деген объектив. Аябай популярный, фотографтар үчүн популярный объектив. Мынсыз көп жакшы сүрөттөр чыгып алганы мүмкүн эмес. Бул алыстан турган адамдардын да алыстан эле тартып атам деп айтпайсың. Жүрөлү деп кой, алыстан эле өзүң бияктан снайпердей болуп акырын жакшы моменттерин кармай бересиң да. Бул алыстан ала турган объектив. Аны мен сиздерди алганга алыстан керек. Түшүнүктүү. Анда эмесе биз эфир бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө сүрөткө түшөбүз. Бизге WhatsApp аркылуу келген суроолорду узатсак, аягы 94 менен аяктаган абоненттен келиптир. Эржан байке, кандайсыз? Канча балаңыз бар? Алар канчада дейт. Жакшы, рахмат. Ой тилектериңиз жакшы экен, бирок учурда бойдокмун. Абдан сүйүнүп кетти окшойт биздин абонент. Түшүнүктүү. Эми кийинки суроону узатсак, ассалому алейкум. Фото сүрөтчү байке, бир тойго канчага чыгасыз дейт. Элдин баарын мына ушул суроо кызыктырат бүгүнкү күндө. Саламатчылык, жакшы. Тойлорго ар кандай баабыз. Чот той бар, кыргызда той көп эмеспи? Чот той, там той, юбилей. Анын эң негизгиси ошо 2 жаштан жакшынакай свадьбасы. Ошо ар бир тойдун өзүнүн баалары бар. Түшүнүктүү. Дагы суроо бар экен. Аягы 22 менен аяктаган абонент ушул кесип менен гана чектелип калам деп ойлойсузбу дейт. Же башка чөйрөгө кетейин деген оюңуз барбы? Жок, бул кесип менен чектелип калбайм. Бул менин кандай десем, хоббим. Аябай жакшы көргөн учурда ошо тайке менен иштеп жүргөндө кызыгуу, сүрөткө кызыгуу, эми аябай кандай десем, кызыгып, сүрөтчү болуп, ошо хоббимдин артынан мен азыр иштеп жүрөм десем жаңылышпайм. Бирок мен өзүм кесибим энергетик болгондуктан көз карашым ошол жакта. Аягында кызыктуу суроо экен. Аягы 18 менен аяктаган абоненттен бирок бат жооп беришиңиз керек дейт. Кандайсыздар? Ишиңизге ийгилик. Сизге суроо, фотографта канча тамга бар дейт. Саламатчылык, фотографта санабаңыз. Бат жооп бериш керек. 8 тамга жетти. 8 тамга. 8 тамга. Азаматсыз, эми сонун. Аны мен бүгүнкү тема боюнча сурагым келип жатат. Биз бүгүн сүрөткө түшүүнү жактырасызбы же селфи кылууну жактырасызбы деген суроону узатып жатабыз конокторубузга. Анан сизге да узата кетсек, сиз ошо фотонун арткы жагында объективде жүрүп, эми сиз өзүңүздү сүрөткө тартканда кандай сезимдер болот? Сиз сүрөткө түшүүнү жактырасызбы? Мен бул сүрөтчү болуп иштеликте, чынын мен бир мүнөз болуп эле түшчүмүн сүрөткө. Ал эми өзүм уже сүрөт менен иштеп жүрүп, азыр өзүм сүрөткө түшкөндө көп түшө бербейм мен өзүм. Негизи кандай орусча жакшы сөз бар эмеспи? Сапог кандай эле, без сапога эле. Сапожник. Өтүк жок. Ошондой эле да мен көп адамдар тартып жүрүп, көп нерсе кызыктуу жерлерге барганда тоже түшүп калам дейсиң, бирок ал процесс өтүп кетет да. Мурда сүрөткө түшкөн жакшы көрчүмүн, бирок бир мүнөздүү болуп эле түшө берчүмүн. Ал эми азыр сүрөт тарткандан баштап өзүм түшсөм жөн түшө албаймын. Лайктарым кетип калат, кулактарым кетип калат, тиштер аябай эмоциональный түшөм өзүм. Ал эми телефонго күнүгө мындай селфи кылып турасызбы? Күндө эмес, эми жакшы азыр көбүнчө ар бир той тартып аткан сайын ошол ар бир өзүмдүн клиенттериме, жакшы көргөн клиенттериме эстеликке өзүм үчүн жакшы фотоотчет кылып селфи кылып жүрөм постоянно. Эң жакшы. Ал эми бизге WhatsApp аркылуу келген дагы көптөгөн суроолор келүүдө. Четинен тааныштырсак, саламатсызбы? ЫМРК балдарды жана 2 жашка чейинки балдарды сүрөткө тартуу убагында кыйынчылыктар жаралабы дейт. Эң жакшы суроо экен, кызыктуу суроо экен. Албетте жаралат, бирок 2 жашка чейин деди. ымыркай балдарды. Ымыркай кичинекей балдарды. Аябай, бирок ошол кичинекей балдар менен мен үчүн иштеш тоже аябай жагат өзүмө. Рахаттанам. Ошол балдардын кичинекей күлкүсүн деги эле койчу там ойноп жаткан учурунда процесстерди тарткан аябай кызыктуу, сонун чыгат. Бирок кыйынчылык курсак ачып эле ыйлап эле эметпесе ата кыйынчылык болбойт. Аларды биз кандай десем,
ойнотуп эле коебуз, өзүнүн жайына коюп эле, артынан аңдып эле жакшы моменттерин тартабыз да. Анан бери кара десең алар көптөрү түшүнбөйт. Ошон үчүн алардын оюнуна коебуз. Ойнотуп же болбосо ата энесинин жанына ошентип тартабыз. Эң сонун Кыйынчылык деле жаратпайт. Эржан мырза, сизге WhatsApp аркылуу аябагандай көптөгөн суроолор келди, бирок биз четинен тандап эң мыктыларын сизге тандап узатканга аракет жасадык. Таң эрте бизге келип, кесибиңиз тууралуу аябай кызыктуу маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Таң эрте чакырып, конок чакырып атканыңыздарга аябай кубанычта мен үчүн. Эң сонун. Чоң рахмат, аны биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер WhatsAppка жиберип жаткан каттар эгерде окулбай калса, биз кечирим сурайбыз. Бирок жетишпей жатабыз. Түшүнүңүздөр, бизди